Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Кече күнү белгилүү болгондой, профсоюздар тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров вето салыптыр. Биринчи окууда ал 19-жылдын июнунда, экинчи окууда ошол эле жылдын октябрында өткөн. Бирок кеңири коомдук каршылык болгондуктан депутаттар 1,5 жылга тынчымыш болуп, үчүнчү окууда аны жакында эле 31 мартта кабыл алган. Этот закон Бул мыйзам тууралуу биз 2019 жылдын 12 апрелинде Жогорку кеңештин сайтынан билдик. Ойлоп көрсөңөр, 4 депутат Асылбаева, Төлөнов, Масабиров жана Бакиров демилге кылып, коомдук талкуу үчүн сайтка чыгарыптыр. Биздин имарат Ак үйдүн жанында, а биз тууралуу мыйзам жөнүндө биз эч нерсе билбейбиз. Бул кандай? Общественное обсуждение. Мы рядом сидим, да, с Белым домом. Мы говорим, как же так? Это же наш закон. Почему мы не знаем? Демилге Профсоюздар Федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакунов жана анын жубайы Жогорку кеңештин маданият, саламаттык сактоо, билим берүү жана социалдык маселелер боюнча комитетинин төрайымы Гүлкан Молдобековага таандык. Коомчулук жана эмес, профсоюздар өзү дагы бул мыйзамга каршы чыккандыктан Асанакунов алардын баарын коррупциялашкан деп күнөөлөп кирген. Бүгүнкү күндөгү акыбалдар абдан кыйын, алардыкычы киши барбас болуп калды. Анан текшертип туруп, мынакей Голубой сыкылды текшердик, Ала тоосун текшердик, анан Жалал Абад курортуна барып, Жалал Абад курортун текшертсек, санаторийди текшертсек, чоң абдан финансылык хозяйстволук деятельностунда чоң мүчүлүштөр бар экен, баягы акча жеп ичкендери чыгып калды. Келип алып анан мени сатып алганга аракет кылышкан да. Коррупция чындай эле бар болуш керек. Ансыз бир да уюм же мекеме жок эмеспи. Бирок далилдерди келтирип, ар бир учурду иликтеш керек. Асанакуновдун мыйзам долбоору боюнча болсо, федерация жетекчилиги менен талкуулабай эле чечимдерди жалгыз төрага кабыл алууга укук алмак. Андайга профсоюздар дагы, укукчу эксперттер да жана өкмөт дагы каршы чыккан. Бирок мыйзам баары бир 3 окуудан өтүп кеткен. Наше родное правительство, вот. Биздин өзүбүздүн өкмөт бул мыйзам долбооруна каршы бүтүм чыгарган. Алар чечимин ошол эле 2019 жылдын 4-июлунда кабыл алган. 6 баракка жазылган. Бардык беренелер жана пункттар боюнча. Анан биз Адилет укуктук клиникасына кайрылдык. Алар дагы бардык пункттар менен беренелерди анализдеп, мындай мыйзам кабыл алынса, профсоюз кыймылынын өнүгүүсүнө терс таасир тийгизет деп жазган. Жана башка. Мы пришли к выводу, что законопроект может негативно отразиться на развитии профсоюзного движения и так далее, и так далее. Ал ортодо 17 жылдын 16 январында Асанакунов профсоюз федерациясынын төрагасы болуп мыйзамсыз шайланганы аныкталган. Чоң жыйынга ал бурмаланган документтерди тапшырган. Аны сотко берип, профсоюз активисттери утуп алган. 19 жылдын январында райондук жана ошол эле жылдын апрелинде Бишкек шаардык сотунда. Бирок жогорку сот ал чечимдерди жокко чыгарган. Каршылаштар болсо куугунтукка алына баштаган. Они друг другу оказывают подмогу. Алар бири-бирине көмөк көрсөтөт. Мына тартип коргоо органдарын алалы. Бишкектин 1 райондук милициясы мамлекеттик деңгээлде рейдерлик болуп атса, аны текшергендин ордуна тармактык профсоюздар жетекчилерине каршы кылмыш иштерин ачып, үйлөрүн тинткен. Туура айтамбы? Туура. На председателей отраслевых комитетов делает у них дома обыск. Я правду говорю? Да. Бул мыйзам долбоору менен байланыштуу эл аралык профсоюз бирикмелеринин өкүлдөрү да Бишкекке келип, ар башка жыйындарга катышып, Кыргызстан жетекчилигине каттарды жазган. Бирок алардын кайрылуулары дагы, юристтердин анализи да, профсоюздун өзүнүн пикири дагы эч нерсеге жарабай, бул мыйзамдын ишке киришин президенттин ветосу гана токтотту. Бирок депутаттар андан аттап өтүүнү дагы талкуулашы мүмкүн. Письма с Международной конфедерацией профсоюзов. Это приходит на имя... Каттар келет мурдагы президенттин атына, эмгек министрлигине, бизге мындай мыйзамды кабыл албаш керек деп. Мына МКП, Эл аралык профсоюздар конфедерациясы, ага 163 мамлекет кирет. Биз дагы МКПга мүчөбүз. Ушунча каршылык кат келип жатса, Жогорку кеңеш бул мыйзамды 3-окууда кабыл алып жатпайбы? Президент Садыр Жапаровдун атына бардык улуттук профсоюз борборлорунан каттар эмгиче келип жатат. Садыра Жапарова идут письма со всех национальных профцентров мира. Маселе мүлк менен байланыштуу болгондо эрежелерди эч ким кармангысы келбейт. Ке ошондо саламатта калыңыздар.